ойлор менен таң атып да өтүп кеч. Болуудамын балдар менен кешиктеш. Мындан артык бакыт жоктур өмүрдө. Мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Ачуудамын окуучунун дүйнөсүн. Ачсын баары аруу дүйнө издесин. Бактылуумун, таалайлуумун өмүрдө. Кийгениме мугалимдин күрмөсүн. Мен Акмат кызы Гүлнара 1990 жылы 11-июнда Лейлек районунун Кулунда айылында жарык дүйнөгө келгем. 1997 жылы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин ак бозогосун аттап, 2006 жылы 9-класста аяктап, ошол эле жылы Баткен мамлекеттик Сүлүктүү педагогикалык коллежинин студенти болуп окууга кирдим. 2009 жылы окууну ийгиликтүү аяктап, өзүм туулуп өскөн айылымда өзүм окуган Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебине 2009-2010 окуу жылында башталгыч классынын мугалими болуп жумушка орноштум. Ошентип эмгек жолумду өзүмдү окуткан мыкты эжекелерим менен биргеликте иштөө менен баштагам. Иш стажым 13 жыл. Бул жылда ийгиликтер да, жетишкендиктер да болду. Ийгиликтин ченеми жок. Демек, ага жетүү чексиз. Алгачкы ийгилигим баланы таанып биле алдым. Бул да болсо чоң ийгилик. Мен күн сайын, жыл сайын ийгиликке жетем. Анткени эч нерсе билбеген балага тамганы таанытып, китепти окутуп, сандарды санатып жатам. Бул мен жараткан эң чоң ийгиликтер. Ар бир сабагым балдарга жеткиликтүү, жугумдуу болуп, сабагым максатына жетсе, бул да менин ийгилигим. Мугалим бул бала менен дүйнө таануунун ортосундагы элчи. Мугалим бүгүнкүнүн жөнөкөйү, эртеңкинин улуу инсандары. Ошол жөнөкөй, бирок улуу инсандардын арасында бар экениме сыймыктанам. Мен окуучуларыма күн сыяктуу чачырап, гүл сыяктуу гүлдөтүү үчүн кызыктуу сабактарды өтүп, сабактан тышкаркы иштерине даярдап, балдар менен тыгыз иштешип турам. Окуучулар мугалимдин каттуулугун, урушканын кечирет, бирок өз кесибин билбеген мугалимди кечирбейт, деп улуу педагог Макаренко айткан экен. Ошондуктан мен да өз билимимди өркүндөтүү үчүн ар кандай конференцияларга, курстарга, семинарларга катышып турам. Менин максатым окуучулардын дүйнө таанымын өстүрүү менен өз ойлорун эркин айтып, ошондой эле алган билимин турмушта пайдалана билүүгө тарбиялоо. Бала десе жаркдей түшөт кабагым, балдай таттуу ар бир бала карагын. Бала үчүн канча күйсөң жарашат, бүт билимимди балдар үчүн арнадым. Убакытты аябастан барамын, уясына мени күткөн баланын. Ууртунан көрүп турам баланын, үмүт менен күтөт менин сабагым. Заманбап технологияларды пайдалана билүү менен балдарга жеткиликтүү билим берүү. Сабагымда окуу керемет долбоорунун алкагында үйрөнгөн ыкмаларымды өзүмдүн сабактарымда практикада ишке ашырып, келечек муундарга билим берүүдөмүн. Жомокторду, чыгармаларды окуп түшүнүү стратегияларын колдоном. Математика сабагында 100, сан шооласы, эсептөө таякчалары, геоборд жана башка көрсөтмөлөрдү колдонуу менен кызыктуу сабактарды өтүп келем. Баланы куш деп билсек, кушту бийиктетип учуруу үчүн бир канаты мугалим,
Экинчи канаты ата-эне болуусу керек. Ошондуктан ата-энелер мектебин да уюштуруп, ата-энелер менен биргеликте тыгыз иштешип келүүдөмүн. Качан гана ата-эне менен байланыш болсо, баланын алдыга умтулуусу, келечекке койгон максаты жемиштүү болот деп ойлойм.